Ассаламу алейкум, кыргыз эл мамансыздарбы? Бүгүн 23 январь 2024 жыл Баткен областынын Карабак айылында бир өтө өкүнүчтүү окуя болуп турат. Сиздерди кыскача маалымат берип кетейин. 2023 жылы 12 декабрь караган түнү КЕ аттуу 1995 жылғы баланы тажиктар кармап кеткен. Не себептен кармап кеткен, ал бизге белгисиз. Азыр бир айдан көп болуптур. Биз жакында эле бул боюнча уктук. Биз энди мындан буягы жаштарга айтып кетерим, өзүңөрдү этаат кылгыла. Арзубаган пулга алданып, границага барбагыла. Бул азыр кооптуу. Мынакей, бул аркамдагы Тажикстандын жери. Мынакей Тажикстандын жери. Бул мына Кыргызстандын жери. Ортодо жол эле бөлүп турат. Жөө өткөрөм деген адам жөн эле өткөрүп коет. Ошон үчүн чек арачылар жакшы караса, бул окуя болбойт деген суроо жаралып турат. Биздин чек арачылар жакшы көзөмөлдөп караганда, органдар жакшы караганда болбойт эле мындай иштер. Азыр Карабак айылында өтө контрабандисттердин күчөп аткан мезгили. Кармалып дагы ататтар. Кыскача айтып кетейин дагы. Өзбекстанга окшоп чукур казып, миналарды көмүп ташташ керек. Зым тору менен тартып, граница чечилгенден кийин. Мындай бир байдын, бир миллионердин, бир контрабандисттин бир пулу деп башка бейгүнөө адамдар өлүп кетпесин.